Саламатсыздарбы, кабарлардын күндүзгү чыгарылышы менен тааныштырып, студияда мен Альбина Жолаева. Кыргызстандын Өзбекстандагы элчилигинин кызматкери коңшу өлкөгө жашыруун документтерди алып чыгып кетип жаткан жеринен колго түштү. Кыртак жазып чыккандай, дипломат жүргөн унаа ээсине мыйзамсыз катталганы аныкталган. Аны текшерүүгө алганда жашыруун маалыматтарды камтыган документтер табылды. Бул боюнча текшерүү иштери башталды. Кара Суу районунда эс алуу жайларынын аймагынан 11 жер тилкеси мыйзамсыз сатылып кеткени. Бул тууралуу бүгүн УКМКдан билдиришти. Маалым болгондой, Сарай айыл өкмөтүнүн кызмат адамдары тиешелүү органдар менен алдын ала сүйлөшүп алып, 11 жер тилкесин жеке менчикке берүү боюнча документтерге кол коюшкан. Жасалган мамлекеттик актылар белгисиз, өздөрү билбеген жарандарга эле катталып, кийин аны 3 адамга сатышкан деп билдиришти УКМКдан. Бул боюнча кылмыш иши козголуп, териштирүү башталды. Кыргызстан Камбар-Ата 2-кесинин 2-агрегатын сатып алыш үчүн кризиске каршы фонддон каражат күтүп жатат. Бул тууралуу экономика жана өнөр жай министринин орун басары Айбек Калиев билдирди. 80 миллион доллар көлөмүндөгү каражат ушул жылдын декабрь айында Кыргыз Республикасынын эсебине түшүүсү керек дейт чиновник. Эскерте кетсек, аталган каражатты Кыргызстан октябрь айында эле алуусу күтүлүп жаткан. Калиев кандай себептерден улам маселени чечүү узарып кеткенин тактаган жок. Эскерте кетсек, учурда Камбар-Ата 2-кесинин 2-агрегаты жок, толук кубаттуулукта иштей албайт. Электр станциялары ачык акционердик коому маалымдагандай, жабдууну орнотуш үчүн 1 миллион доллар талап кылынат. Анын 80 миллиону кризиске каршы фонддон бөлүнсө, калган сумманы өкмөт өзү издеп табышы керек. Өкмөт жол көзөмөл кызматын кайрадан мамлекеттик автомобиль инспекциясы түзүүнү сунуштады. Бул тууралуу 8 декабрда Ички иштер министрлигинин жол көзөмөл кызматынын иши боюнча өткөн жыйында айтылды. Өкмөттүн тиешелүү токтом долбоорунда инспекция кызматкерлери милдеттүү түрдө юридикалык билими же болбосо профилдик жогорку техникалык билими болушу керек деп белгиленген. Жол көзөмөл кызматынын кызматкерлеринин сөзсүз түрдө жогорку билими болууга тийиш. Бул укук коргоо органдарына кабыл алып жаткандагы милдеттүү шарт болушу керек. Системада кокусунан келген ишкерлер болбосу кажет деп белгиледи вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев. Кыргызстанда акыркы жылдары жол кырсыктары көбөйүүдө. Стратегиялык изилдөөлөр боюнча Улуттук институттун жүргүзгөн изилдөөгө ылайык, Кыргызстанда 10 жыл ичинде 45 миңден ашык жол кырсыгы катталып, андан 10.167 киши каза таап, 61.580 адам жарат алган. Ош шаарындагы мөмө жемиш базары кайрадан тешик ташка чыгуусу мүмкүн. Анткени сатуучулар шаар бийлигине кыш ичи тешик ташта соода кылууну сунуштап жатышат. Антпесе мөмө жемиш базарынын жолдору жылгаяк болуп, товар ташыган унаалар жол кырсыгына кабылууда. Ага кошумча соода кылган жайда талапка жооп бербейт. Имарат менен дубалы кулап түшүү коркунучунда турат дешет сатуучулар. Мындан сырткары жолдун тайгактыгынан кардарлардын кирүүсү азайып, соода солгундап жатканына ишкерлер нааразы. Алардын мүдөөсүн кабарчыбыз Назгүл Ахунова угуп кайткан. Бул материалды кабарлардын кечки жыйынтыктоочу чыгарылышынан толук көрө аласыздар. Кыргызстан боюнча бүгүнкү күнгө карата 9 миңден ашуун адам биометрикалык маалыматын тапшырды. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Орточо эсеп менен күнүнө республика боюнча 50-60 миң адам биометрикалык маалыматын тапшырууда. Жалпысынан өлкө боюнча бул өнөктүккө катышууга милдеттүү 3.884.270 киши бар. Бул жылы Ош облустук ички иштер башкармалыгы тарабынан паракорлукка байланыштуу 34 кылмыш иши козголгон. Мындан тышкары 19 парага байланыштуу 7 кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган жана алдоо менен 7 кылмыш иши катталган. Бул бүгүн Ош шаарында уюштурулган маалымат жыйынында айтылды. Башкармалыктан билдиргендей, үстүбүздөгү жылы паракорлук артынан өкмөткө 2 миллион сом зыян келтирилген. Анын 22 миллион сому өкмөткө кайтарылган. Паракорлук менен кармалган мекемелердин арасында архитектура, паспорт, виза берүү бөлүмү, УКМК, сот, мамлекеттик каттоо кызматынын өкүлдөрү бар. Эскерте кетсек, бүгүн Кыргызстанда паракорлукка каршы күрөшүү күнү. 50 миң, 120 миң, 20 миңден салынган эмелер бар. Булдардын баары биз ойлойбуз багы соттук териштирүүдө ошондо же болбосо прокуратуранын билбейм, багы негизги себептер менен кээ бир иштер мындай тез болбой жатат да.
биз өз убагында өзүнүн функциясын аткарып, уголовный делоларды сопровождение кылып до конца сотко чейин апарып атабыз. 500гө чукул кожолук жашаган Жалал Абад облусунун Саты айылында көп жылдан бери жол менен көпүрө көйгөйү чечилбей келет. Айылдыктарды шаар менен байланыштырган жалгыз көпүрө болсо, ал учурда кооптуу абалда. Бирок айыл тургундары көпүрөдөн өтүүгө мажбур. Теманы аймактык кабарчыбыз Талгат Бакиев улантат. Сатылыктардын бир топ жылдардан берки көйгөйүнө айланган бир айылды экиге бөлгөн сайдагы көпүрөнүн кооптуу абалга кептелгени болууда. Жергиликтүүлөрдүн басымдуу бөлүгү көпүрөдөн өтүүгө мажбур. Анткени аркы өйүздөгү үлүш жерлер бар болгондуктан эгин эгүү, жыйноо учурлары түйшүк айланууда. Өтө кооптуу болуп калды, ортосунан бөлүнүп сынайын деп калды. Биздин эми ошол көпүрө менен өтүп наркы беттен каттачуу биздин 11 дыйкан чарбанын үлүшү бүт ошол жакта. Саты айылынын тиргилиги бардыгы ошол күнгөй тараптагы жерлер менен болот. Көпүрөнүн бузулганына бир 2 жылдай болуп калды. Азыр эч ким карай элек. Айылдын күчү менен, ашар жол менен, элдердин күчү менен ремонт кылып турабыз өзүбүз. Айылдын өзүнүн тургундары менен. Азыркы убакта өтө албайт. Мурун өтчү. Айылда дыйканчылык, мал чарбасы жана жаңгак терүү менен жылдык киреше табышкан элдердин жашоосу жакшы. Бирок айылга жетекчилер тарабынан көңүл бурулбай жатканы өкүнүчтүү дейт 85 жаштагы аксакал Сыдык Орозматов. Кымбаттуу начальник, ушу терез арада биз кыштын күнү жол катташыбыз абдан жаман начар болуп атат. Көпүрөбүз жаман, жолубуз жаман. Ошон үчүн суранып сизден ушу жолубузду оңдоп берип, элдин муктажын кандырып, ушу чоң немебизди, салымыбызды кошобуз сизге. Ошон үчүн сураныш, элдин суранычы. Жалал Абадтан көлгө салынып жаткан альтернативдүү жолдун боюнда жайгашкан бул айылда кышкысын жолдор тазаланбай, айылдыктардын айласын кетирүүдө. Ошондуктан мындагылар жакын жайгашкан жол тейлөө ишканасынын карамагына киргизүүнү суранышууда. Кыштын күнү катташ кыйын. Шунун деунун балансына киргизип берсе, бизге 3 километр жол ушу баш этеги. Мына Калмакырчыңга кетип атканда ушу Сатыга кирип 3 километр жолду сүрүп берсе, ушу биздин көйгөй ушуда деуга киргизсе. Биздин эң бир эмеге суранычыбыз. Анан көпүрөнү ушул 15-жылга киргизип бүтүрүп берсе, мисалы 11 дыйкан чарба ушул жактан тиргилик кылабыз биз жайында. 11 дыйкан чарба бар ошол жерде. Каттоо кыйын да. Окуучулар бар, жөө каттайт. Суу көп болот, ошон малда коркунуч болот да бизге. Шу көпүрөнү бүтүрүп берсе, биздин көйгөйүбүз ушул. Эми бул маселе кайсыл учурга барып, чечилүүсүн убакыт көрсөтөт дейт мындагылар. Талгат Бакиев, Казыбек Курманбеков, Ынтымак, Жалал Абад облусу. Ош шаарына жогорку кубаттуулуктагы 75 дана көмөкчү чордон алынып келинди. Алар бул кезге чейин ашыкча күч менен иштеп жаткан көмөк чордондорунун ордуна коюлуп, эскилери бир катар оңдоп түзөөдөн өткөн соң кайрадан кошумча пайдаланууга берилет. Учурда булардын 25и кала боюнча орнотулуп пайдаланууга берилди. Көмөк чордону Казакстан өкмөтүнүн судасынын эсебинен сатылып алынган. Эскерте кетсек, буга чейин сентябрь жана октябрь айларында кубаттуулугу 16 000 ампер көмөкчү чордондору Ош шаарынын Курманжандатка жана Сулаймантоо аймактык кеңештерине орнотулган. Буйруса мына кыштан жакшы эле чыгабыз деп ойлойм. Неге дегенде көп жерде азыр трансформаторлор жаңыланды, кабелдик линиялар алмашылды, аба чуалгалар алмаштырылып жатат. Азыр эми айта кетет элем, Ош шаары кышкыга электр тармактар боюнча ремонт иштери, плановый ремонт иштери азыр бүтүп калды. Азыр эгерде ремонт иштери болсо, бул аварияга байланыштуу болушу мүмкүн. Бул сиздерге жеткирип үлгүргөн акыркы кабарлар болду. Ушул эле маалыматты Ынтымак ЧКТК сайтынан да окусаңыздар болот. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.